Aviasales. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Шоколад деген болот, мармелад деген болот. Ал мындан да таттуу десе мен айтып атпайм, мен курган жүгөрүдөн да жакшы болот. Сону. 6 жашыңызда Алты жашымда биринчи жолу апам багыштын көзүнөн жаш кетти. Анан мен түшүнбөйм, эмне эле мынтип атат булар деп. Эми бул баштан өткөн нерселер. Абдухапты билбейм, мен күлдүрө албайм, ыйлата албайм, бирок уктата алам. Сизден баштаган да? Уктап калабыз. Мен бир жылдары эл аралык уюмдар менен иштешип калдым да. Анан биз курулуш тармагында кылып, алар акча бөлүп, ай сайын ошо бир өкүл барып текшерет болчу да. Анан бир американец Райс деген бала менен иштешип калып, анан Алайга барабыз. Алайда кетип атканда боз үйлөр бар болчу да, Сарташта. Анан ошо кымыз ичет болчубуз. Анан кийин кымыз ал ичип коет, мен мындай ичиш керек деп алам, ал дагы ичет, мындай кылсам дагы ичет, ол ойлоп тура сөзсүз ичиш керек экен деп. Бошоткондо куюп кое берет да. Ич депчи. Анан кийин бул мен аны билбедим. Анан экинчи айга кетип атканда кожуга кирбей эле кымыз ичпей эле кой. Эмне десем, сен мындай десең сөз ичиш керек деп ойлодум, мен ичмөт өтө кыйналып. Биз баягы кыстап үйрөнүп калганбыз да. Улут анан кээ бир нерсе бул туура эмес да, адамга өзүнө баягы эркин тандоо коюш керек. Мен жаман уялгам ошондочу. Мен дедим өтө кыйналып ичиме өтүп деп зорго жеткем мен. Ошону ичпей эле койчу. Сен мындай ичпей эле койсуң, сен мындай деген сайын мен сөз ичиш керек экен, иче бербейм. Бизди сыйлайм деп бишере. Бирок өзү кыйналып атат да, бирок бизде кээ бир нерсени таңуулай беребиз да. Азыр деле улутта деп кыстай берет. Тамакты ошентип беребиз. Же деп беребиз. Бирок биз ошону эркин эле берип, кааласаң жебей деш керек. Бир жолу жогорку класстарда мен айлык мектепте окудум. Бир күнүндө сабакка келсем, класстагылар баары тең эле сабактан качабыз деп атышыптыр да. Мен ошондо кетким келбей, аларга көңүл бурбай, өзүм партага отуруп кала бердим да. Мен кала бергенде мени менен чогуу бир 2-3 классташым калып калды. 30га жакын балдардан баары тең кайсы бир себептерди менен биринин артынан бири ээрчип кетип калышкан да. Мен ал жерге кадимкидей 10 классты жакшыраак бүтүрүп эптеп окууга өтсөм деген бир аябай чоң максатымды аткарыш үчүн келгем да. Анан ошочу эле эч кимдин тилин алган жокмун. Анан бир убакта директор кирип келди дагы, эркек киши. Анан кийин эле каарланып кичинеден уруша баштады. Болгондо да бизди калып калгандарды урушуп атат да. Кетип калгандарды эмес, калып калгандарды урушуп атат. Анан келе токтобой эле урушуп атат. Анан күүлөнүп келатат. Анан кыйкырып, өкүрүп ушунчалык мен таң калдым. Сөзү менен, үнү менен бизди кадимкидей өлтүрүп аткандай эле болуп атат. Эмне кылабыз? Биз унчукпай уктук. Ошол окуя эсимен кетпейт. Эң биринчи суроо бул кеткендерди эмес, күнөөлүү көргөндөрдү эмес, күнөөсү жокторду ошондой чоң тозокко түшүргөндүгү да, ошондой жазалаганы мага кандайдыр бир балалык аң сезимиме чоң адилетсиздик катары кабыл алдым да, ойлондурду да. Бу кандай бул турмушта ушундай нерселер депчи. Ушул учурдан көп башка дагы нерселерге ойлондурганга бир өбөлгө болду. Экинчиден балдарга кылган ушу чоочун кишинин, жакын киши деле курусун, бирок чоочун кишинин ушундай зомбулук кылышы, өзгөчө мугалим деп аталган киши, расмий жердеги балдарга өмүрүн арнадым деген киши ушундай зомбулук кылгандагысы бул терең из калтырды, ой жүгүртүүгө жана изденүүгө чоң бир себеп болду да, унутулгус. Мен кадимки айылда өскөн кыздардын бири болдум. Мен 10-11 жашта болсом керек. Биз жана Жийде деген айылда жашап атабыз деп атпаймынбы? Жийде деген айыл Капканын бер жагында, Манас районунда. Биздин Шекер айыл ар жагында. Анан жайында сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович келип мени алып Жийдеден Шекерге алып барат. Туугандар арасында болсун дейби, же апама жеңилдик болуп мени тиги эжелерим баксын дейби.
Ошентип шекерге барып калдым. Шекерде атамдын карындашы кара кыз, анын кичүү карындашы Гүлайым деген ошо жылы колхоздун фермасына саанчы болуп кириптир да. Анан кара кыз апам айтты, Гүлайымды көрүп келели барып деп. Гүлайымдын Рыскүл деген кызы бар, менден кичине улуураак. Шарты болсо ошол жерде калып ойноп келесиң деп. Анан чыктык, атка минип мен учкашып бардым. Анан келип Гүлайым апам саанда экен, шекердин өйдө жагында Чарантал деген жер бар. Мындай бактуу абдан неме кооз жер да, булактары көп. Ушундай сонун жер. Ошол жерде ферма экен ошо жылы. Анан мындай барак түрүндө салынган тамдар бар экен. Ошонун бир комнатасына Гүлайым апам кызы менен кирип жашап атыптыр. Анан мен да барып калдым. Анан Гүлайым апам айтты, эми сен калып кал, биздин үйдө кичине жаша деп. Анан калдым. Эртең менен түн ичинде эми уйларды баягы 3 маал сайт да ал кезде. Анан ошо таңга маал туруп кетет Гүлайым апа. Анан биз ойгонгондо эле анын баягы жууруп жылуулап кеткен камыры көп калат нан бышырганга. Анан Рыскүл экөөбүз туруп алып эле чуркап барып булактан суу алабыз, булакка бетибизди жууп, анан чуркап келебиз. Келип анан кийин ал нан бышыра баштайт кемеге. Мен болсо самовар коем. Анан Гүлайым апа келет чарчап, үчөөбүз отуруп алып арктын жээгине чай ичебиз. Анан бир күнү Гүлайым апам аябай сүйүнүп келди. Бүгүн профсоюз чогулушу болду. Мага сыйлык тийди. Сыйлыгы 3 метр ак полотно дейт, полотно ак кездеме. Ушуну сен кийип кет деди. Анан мен айттым, Гүлайым апа, мени чыны менен кийсин десең тиктирип бер бул көйнөктү. Мен үйгө барганда эжем бар да. Анан апам эжеме тигип берип коет. Десем, макул, ушул жерде машинечи келин бар, ошого айтайын деп анан жана машинечи келинге 3 метр полотнону берип, анан ал тигип берди. Эми ошол кездеги мода бели бүйүрмө, кайырма жака, мына жеринде топчулама, анан кийин этегинде кара жиптен салган мындай бир 2 сызманын ортосу анан баягы кыргыздын орнаментиндей. Ушундай көйнөк заказ бердим. Анан даяр болду, баягыны кийдим. Көрүнөйүн десем күзгү жок. Бир кичинекей чөнтөк күзгүгө көрүнсөм, көйнөктүн ак чакасы жарашып калыптыр. Күнгө күйүп калгам да мен абдан неме булакка барып. Анан эшикке чыктым. Терезенин гүлдүү чыттан тиккен пардасы бар экен, ошону тарттым дагы сыртка чыгып, анан терезеге көрүнүп атпайбы, күзгүгө көрүнгөндөй. Карасам тим эле жана узун көйнөк. Тим эле кымча бел, узун бойлуу, ушундай бир көзү жылтыраган жакшынакай кыз тиктейт мени. Кокой, мага жарашып калган турбайбы деп анан ошол жерден анан власька түшүп тебеленип атам. Жылаңайлапмын. Болду да. Гүлайым апам Рыскүл экөө кол чабып атат. Анан ошону менен дагы 5-6 күн жашадым окшойт. Анан Гүлайым апам Рыскүл экөөбүздү шекерге алып келди. Келсек, досалы жезде мергенчи болчу. Акырын басып атам коркуп, узун көйнөк кийип алып. Анан жезден болсо отурат, теги мылтыгын тазалап, бул Гүлайым эмне деген көйнөк кийгизген Розага деп, оросо дечи эле. Деп тим эле баары мени мактап, мен болсо чын эле чоң, анан сулуу кыз болуп калган экем деп ичимден ойлоп атам да. Кийин көп көйнөк кийилди. Ар кандай кийимдер кийилди, бирок ошол ак көйнөк эсте калды да. Канча жыл кийдиңиз аны?
Аз эле кийсем керек. Ескіріп кетті же басқа біреулер салып. Ошо берип койду окшойт апам башка бирөөлөрдүн кызына. Мага кичине болуп калдыбы. Мен чоңоюп баштадым да. Анан ошону ойлойм да, ошол Гүлайым апамдын өзүнүн бир эле көйнөгү бар. Кызынын да бир эле көйнөгү бар. Бирок сыйлыкка алган, жана күн түн иштеп сыйлыкка алган кездемесинен мага көйнөк тиктирип бергени ушул күнгө чейин эстен чыкпайт да. Бул эми мен ойлойм ошол кишилердин бир акылы, баланын өсүп келе жатканын түшүнгөндүгү деп ошо эми билбейм дагы эмнени айтыш керек. Авиасейл Чекиткейджи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Мен ошол баягы эл аралык уюм менен иштешип калдым курулуш тармагында. Анан биз курулушта бир айда бир жолу келип Бишкектен келип текшерип кетет да. Кыргыз тарап мамлекеттик кызматкерлер келген аэропорттон тосуп аласың, гостиница алып бересиң, кой соёсуң, эми оштобуз да биз. Ошондой кайра билетин алып жөнөтүп коесуң да. Эл аралык уюмда өздөрү келет, машинасы барат, тосуп алат. Анан 2 жыл иштештим да, анан кетип атканда айттым да. Райс болчу, райс дедим. 2 жыл чогуу иштештик дедим. Анан мен сага бир жолу обедте калып берген жокмун дедим. Бир жолу машинага бензин да куюп берген жокмун дедим. Ай сайын келип кетесиң дедим, дос эле болуп калдык дедим. Мен сага бир белек кылайын дедим. Эстелик болсун дедим, мына сенин контрагың бүтүп кетип атат дедим. Карап, эмне белек кыласың дедим. Мен өтө ойлондум дедим. Анан өтө ойлонуп, бирок эми сага кандай жагат, мүмкүн акча берсем ошол жактан өзүң белек алып албайсыңбы дедим. Анан канча акча бересиң? $5000 берем дедим. Анда биринчиден деди, $5000 берсең бул взятка болот да, мен камалып кетем деди. Аны эч ким билбейт, сен билесиң, мен билем, менин переводчум Кыргызстанда калат деди. Мен деди, өмүр бою деди, өзүмдүн уят малымды өзүм уялып өтүп кетем деди да. Кыргызстанда бир досуман $5000 взятка алгам, сен мени ушуга түртүп атасың деди. Ушундай ушундай таасир берди ошондон кийин магачы, адам акчы дегенди. Биякта нормальный да. Бул жакта талап кылат да. Мен өмүр бою дейт, өзүм уятым малымды өзүм уялып өтүп кетем дейт. Кыргызстанда бир досуман ушундай взятка алгам деп деди. Ошодон бүттү да сөз анан кийинчи. Мен кичинекей чагымда айылдарга көп барып анан бир жолу 9 менен 11 жашымдын ортосу азыр так эсимде жок. Суу самырга кой айдашып чыкканбыз. Малчылар чөп желген сайын, саргайган сайын тоонун чокусуна жакындап көчүп кете беришет да. Анан ошо бир акыркы көчүп барган жерлерибиздин бири мөңгүлөргө аябай жакын эле да. Анан ошондой мөңгүгө жакын жерге барып конуп ошол жерден бойсүйдө жашап, анан кой багып жүргөнүмдө кээ бир учурларда мени жалгыз эле атты берип туруп, анан ал кезде атарлар көбүнчө ушу 500-дүн тегереги эле, ошо 500 койду мага тапшырып коюп эле мени ошо мал менен кошо калтырып коюшчу да. Эртең менен өзүм чыгарып аларды, анан кечке чейин откузуп, анан кийин кечинде айдап келчүмүн корого. Анан бир жолу мен жакшынакай эле күн тийип, мен аттан түшүп, басмайылды кое берип коюп, ат жанымда, анан ташка жөлөнүп, эс алып отурган жерим мезгилде бир убакта аябай тез, тоодо ошондой боло берет, тез жамгыр жаап туруп эле, анан 1-2 мүнөттүн ичинде мөндүр жаап кетти да. Мөндүр таштай болгон мөндүрлөр да. Анан койлор ошо мөндүр жааганда бир кызык болот экен, койлор ылдый эмес, түз эмес, тик тоону көздөй, өйдө көздөй болгондо дагы тик тоо болсо ошо тик тоону көздөй дыркырап качышат экен да баары тең. Анын үстүнө мага көрүнбөгөн алыс жакка бир жоголуп кеткендей да, таза эле жоготуп жибергендей сезим, коркунуч сезим болду. Анан кийин ал жерде таш шагыл болуп, койлор андан эметпейт экен, коркпойт экен, кете беришет экен. Мен үчүн атты дагы жетелей элбей калдым, коюп койдум. Өзүм болсо ошол жерден артынан, койдун артынан ээрчийин, койду карап кичине кайрып калайын десем, жөө эмес, 4 бутчан
Жөргөлөп анткени тиктоодон ансы деле мөндүр болбосо деле тиктоодон чыга албайт элем бутум менен. Анан жөргөлөп моинтип колумга таянып, тиземе таянып жөргөлөп атсам, мөндүр жааганда жанагы таш шагыл мени кошо сүрүп, жуудуруп ылдый түртүп атат да. Анан кийин андан бир четинен ошо коркуп, чыга албай, кыйналып, колу бутумдун баары тытылып, анан кийин өзүмдүн ошо өмүрүмө да коркунуч келгендей сезилип, жүрөгүм түшүп, анан бирок ошо койду, баары бир эле кармап калам, кайрып калам деп эч токтобой мен дагы жанталаша бериптирмин да. Бир убакта ызаам келип, ыйлаптырмын. Ыйлап, кадимкидей көз жашым агып атат, тиги жамгырдан билинбейт, анткени жамгыр менен кошо жуулуп атат. Дүркүрөп эчтеке менин үнүмдө деле өзүм деле укпайм, анткени мөндүрдөн аябай көп баргандай үндөр чыгып атат да, койлор дагы диркиреп маарап качып атышат. Анан ошо мен дагы дүркүрөп ыйлап жаш баладай болуп, кийбиреген баладай болуп. Мен жаш эле балам да, 9-11 жаш. Анан ошентип жөргөлөп жүрүп, эптеп бир убакта канча мүнөттөн кийин жамгыр токтогонун билбейм. Жамгыр токтоду. Мен кайсы жерде, башка бир жерде болуп калыптырмын, жөргөлөп жүрүп, тырмалап жүрүп, анан кийин бир убакта эсиме келип эки жагымды карасам, койду түгөл кармап калыптырмын да. Түгөл кармап калыптырмын да, анан бир убакта мындай баары тынчып, күн ачылып калса, ошол учурдагы бул драмалык учур болуп, эстен кетпес болгондуктан, ошол учурдагы аракетим жана өзүмө ишенич жаралган сезимимди мен көп жылдарга чейин унутпай айтып жүрөм. Эч кимге эле күбө болгон эмес. Өзүмдүн кылганым өзүмө кандайдыр бир түрөөч болду өмүр бою. Мындай героический мен эми макул дагы эле мен балалыгым ошо жийде менен шекердин ортосунда өттү. Шекерге келип калдым жайдын күнү. Анан жана Досалы жездебиз мергенчи болчу да. Мергенге чыкканда ой демеле тайгандары көп эле. Анан атка минип тайгандар мээрчитип анан тоо жакка кетет. Бир күнү келатканда түлкү, суур, ушундай бир көп нерселерди, кашкулак ушуларды атып келет. Анан алыстан эле баарыбыздын атыбыздан чакырат. Карагыз, Жапарбек, Оросо деп баарыбызды мен келдим деп. Анан баарыбыз чуркап чыгабыз алишин тосуп. Анан ал өзүнүн жанагы немелерин баарын көрсөтөт. Бир күнү алыстан эле Оросо деп эле кыйкырат. Анан мен сага чарчык алып келатам деди. Анан мен чуркап чыктым. Куржундун көзүнө салып алыптыр. Бир кичинекей мындай козу алдым. Анан көрсө, анын энесин карышкырлар жеп кеткен окшойт да. Анан ал элеңдеп туруптур момтип тиги чарчык. Жездем аны ала коюп, куржундун көзүнө салып коюптур. Ошо менен алып келет. Районный центрде клубда Бэмби деген бир кино жүргөн. Анда дагы ошол оленёнок маленький шылы ошого окшоштуруп эле мен анын атын Бэмби деп коюп алдым. Анан мен аны жаш баланы көтөргөндөй көтөрүп жүрөм, эшикке чыгарам, үйгө киргизем. Момундай үйдө меш бар эле, мештин ар жагында бир кичинекей аралык бар эле. Ошол жерге үй салып бердим ага, сырттан чырпыктарды алып келип, чөп жулуп келип, астына төшөм, иши кылып, куурчактарымдын жакшы идиштерин коем. Көңүл бурган жок эч нерсеге. Бирок кийин мага көнүп калды. Мен каяка барсам артыман ээрчип. Мен үчүн бул ушунчалык укмуш сонун нерсе болгондо мен аны ушуга чейин унута албайм да. Ошондо балалыгым менен ошол Бэмби дей бергистен. Бэмбини көтөрүп жүрөм. Чоңое баштады. Абдан мага ошол жылкы каникулум укмуш сонун өттү. Андан кийин күз жакындап калды. Чыңгыз ака келип мени үйгө алып кетти. Кетип баратканда мен Бэмбини ала кетем десем, болушпайт. Кой. Кантип багасың? Мен үйгө багам.
деп абдан талаштым, болбой коюшту. Анан ошону менен үйгө кетип калдым. Үйгө келип апам менен эжеме айтып берип атам, ой Бэмбинин көзү мындай, кирпиктери тигиндей, ал мындай секирет, ал мындай чуркайт деп ушунчалык баягы мага бир көңүлүмдү көтөрдү да ошол нерсе. Анткени бир жагынан атанын камкордугун көрбөй өскөн баламын, экинчи жагынан жанагындай подарок да бул мага. Ошол анан кийинки жылы келдим кайра айылга. Келсем Бэмби жок. Аны мен дагы жүгөрүнүн арасына жетелеп барам. Токой болсага деп кинодон көргөм да. Иманбек арыкты жээктетип жетелейм. Бул деген дарыя деп. Анан кийинки жылы келсем жок. Эмне болду? Жүгөрүнүн арасына кирип кетип, андан ары ошо тоого качып кеткен окшойт деп коюшту. Анан кийин мындан бери 10 жыл мурун дейм. Көрсө айылга бир ревизор келиптир. Анан иштерди текшерет. Ага белек бериш керек, бир жакшы белек бериш керек. Анан келип жездемден ошол Бэмбини сурап ревизорго берип коюшуптур. Эле болгон турбак кемеде дагы ушундайбы? Мен ошол Бэмбини көп эскерем, анан ойлойм, жездем ушундай бир жакшы киши болгондо, атабыздай эле биз жөнүндө кам көрүп, бизди өстүрдү. Мен ойлойм, ошол ар бир чоң киши балага керек нерсени түшүнүп, ошонун оюндагысын аткарып, мындай оюн өстүрүүгө, көңүлүн көтөрүүгө көңүл буруш керек го деп. Бир эле мен эмес, Чыңгыз Төрөкулович дагы жездемди абдан жакшы көрүп айткан да, ушундай жезденин баары ушундай болсо жакшы болор эле биздин багыбызга. Ошо киши бизге абдан көп көңүл бурду деди да. Анан мен ойлойм, ошо досалы жездемди эскерип кетишим керек деп. 2008 жылы Ақтөбе Арыстанбек ЛТР'да журналист болчу. Анан мен биринчи жолу түз эфирге чыгып калдым. Ошко келди, анан алдын ала сүйлөштүк. Ыңгай суроо эс жок, мындай эле деп. Бүтүп аткандан анан бир суроо берди. Мен журналистмин деди. Мен Бусикте жүрөм, маршруткада, квартирада жашайм деди. Сиз бизнесмен, джип машина жүрөсүз, эки этаж үйдө жашайсыз деди. Эмне үчүн андай деди. Менин тааныштарым, туугандарым бар коркуп отурган экен да, бул акыры мыкты, бул нерсе буну кыйнаган айтты. Менден автоматический жооп чыкты. Мен 24 саат иштейм. Күнү саат 12-де мага чалса, мен бизнесме ойлойм. Сиз 8 саат иштеп иштен кетип каласыз депчи. Ошол нерсе кийин мага уверенность берди, кийин уже журналисттерден коркпой калдым да кээде. Анан кийин көрсө адам китеп ичинемде өтө китеп окуганда мен курчуп кээде ошондой өзү жооп чыгат экен, автоматически өзүмөн күтпөгөн жооп чыкты. Менин жана эртеси элдин баары айтты, ошол жообуң жакшы болду депчи. Ошол нерсе уверенность берет экен да, адам ишенип берет экен да. Жакын карада болгон. Мен кээде эч кимге айтпай, бирок өзүм күлкүм келет да, бир нерселер турмушумда көп болгон. Чет жерлерге көп чыга баштадым да, эң биринчилерден болупчу. Анан бирок азыр мен толук бойдон түшүнөм, ошол чет жерлердеги, өнүккөн жерлердеги, өнүккөн шаарлардагы жашаган элдердикине караганда биздин өнүгүүбүз кеминде эле бир 30 кээ бир маселелер боюнча 70-80 жыл арттабыз да. Биздин кийинген кийимдерибиз, тандаган кийимдерибиз, анан кээ бир кылыктарыбыз, анан тамак аш менен болгон кээ бир учурлар, ошолор абдан ушул айырмачылыкты таанытат дагы. Анан эгерде тааныбай калсаң дагы кийин 10 жыл 15 жыл эстегенден кийин ошону ойлонуп, апей көрсө бул мындай болгон турбайбы деп. Мисалы учурлардын бири, эми уялбай эле айта берейин, уялам, айткым келбейт, бирок ичимен көп ошону сабак катары көрөм да. Эми батырлык кылып айта берейинчи. Бир жолу мен Берлинден бир буюмду, свитерге окшогон буюмду аябай сонун көрүп, анан баасы арзан да. Анан жакшы буюм экен. Өңү бардыгы, жылуулугу, свитер жакшынакай свитер да менин көзүмө. Анан баасы арзан.
анан бугандай мен учурап калдымбы, сонун таап калыптырмын деп ошо Арсанына качырып, тиги свитерди деле жакшы көрүп атам да. Бизде жок, 90 жылдардын башында бизде жок свитер да. Анан сонун көрүп ошону сатып алып, анан көчөгө кийип жүрө берчүмүн, жолугушууларга тияк бияка барып эле. Анан кайсы жерге барбасам ошо көп жолу мындай башкача бир көз менен, таң калыч көз менен карагандарын сезчүмүн да, анан түшүнө алчу эмесмин. Бул суктангандай көз эмес да, жакшы көргөндөй көз эмес. Башкача мындай кызыктай да, мындай кийин элестетсем ал аюу сезимдери мындай түшүнбөй анан бир мүмкүн аюусу болгон, мүмкүн баягы ичинен ойлоп аткандыр, булар байкуштар Советтер Союзунан келген, баягы эчтекени көрбөгөн байкуштар деген шыл ар кандай ойлор болгон, бирок мага эч ким шылдыңдачу эмес, айтчу эмес, түшүндүрчү эмес. Көрсө мен алардын ички кийимин сырткы кийим катары кийип алып көчөдөн басып жүрүп жүрмүн да, сыйлуу жерлердин баарын кыдырып жүрүп жүрмүн. Ал ички жанагы алар биздин үйдөй Ташкент кылып жылытпайт үйлөрүн. Аябай аяп жылытышат. Анан кийин мындай салкын температурада укташат үйлөрүндөчү. Бирок ички кийимди жылуу кийинип алып кийинишет да. Бизде жалаңачтанбайт, ички жылуу кийим кийип жатат да. Анан ошол төшөккө кийген жылуу кийимин мен сырткы свитер деп кийип алып көчөлөрдө аралап жүрүп жүрмүн да. Мода болуп калды элдер. Эми ал ички кийим эмес, ал ички кийимге окшош сырткы кийим да. Аны да айырмалаш керек да. Анан эгерде бүгүн деле ички кийимди мода болуп калды деп кийип алсак, анда дагы эле шылдың боло беребиз да. Ошондой нерселер көп болот. Бул эмнени билдирет? Андай учурлар менде 1 эмес, 10 эмес, 100 жолу болгондур, көп жолу болду. Бул биздин айырмачылыгыбыз. Кээде ошо сонун көргөн нерселерибиз бул артта калгандыгыбыздын, же болбосо маданиятыбыздын артта болуп турганын, же болбосо моданы артта болуп биз дали түшүнө албай, бирок өзүбүзгө кооз сонун көрүнгөнү менен дардаңдап, башкалардын көзүнө шылдың болуп көрүнүп калышыбызды кээде билбейт экенбиз да. Анын аркасынан мен көп ойлондурган нерсе, биз ушу кылык жоругубузда кээ бир сөзүбүздө, кээ бир түшүнүгүбүздө биз сонун көрөбүз, биз жакшы көрөбүз, биз туура көрөбүз. Бирок ал түшүнүктөр, ал кылыктар коомчулукка карата, өзүбүзгө карата, бири-бирибизге карата ал кээ бир түшүнүк көп эле кээ бир эмес, аябай көп түшүнүктөрүбүз жана кылыктарыбыз жана мүнөздөрүбүз эскирип калган, алар баш тарткан жараксыз деп, же болбосо пайдасыз, же болбосо бул зыян деп баш тарткан кээ бир мамилелерибизге тиешелүү мүнөздөрүбүздү, анан түшүнүктөрүбүздү биз кээде талашып таңуулайбыз да. Алар менен дагычы ушундай бир айырмачылыктарды мен байкап, этияттап калдым. Лицейде окуйт болчу да, чоң бала. Анан Бишкекке келсем, Бишкектен айтып калды, ушу бир Лондонго бир группа чогултуп атабыз, балдар англис тилин жакшы үйрөнүп келет 1 айга депчи. Анан канча болот десем, акчасы менен болот деди, акчасы. Ошондо бул 7-класста окуй беле. Анда бул канчанчы? Сиздин балаңыз калбы? Анан мен сүйлөшүп Лондонго жөнөттүм, Ошко барып балама айттым, балам, ушундай Лондонго жөнөтүп аттыр, группа менен барып кел, англис тилин жакшы үйрөнүп келет экенсиң десем, мага карап, макулдабы деген жок деген дагы жок. Анан кийин бир убактан кайра келди да. Мен барбай эле койбойм, эмнеге десем, менин классымда бир бала бар, өтө жакшы окуйт, бир атасы да апасы жок, анан тайнеси багат, ошол контрагын төлөй албай окуудан кетип атат депчи. Ошого төлөп бербейсизби депчи. Анан ошол баланы чакыр үйгө деген апасы докту да, чакыран мындай кыска кишим кийген бала келди да, анан өзү жалаң бешик окуйт экен. Макул деп ошого төлөп бердик да, анан ошол кийинки жылы Израилге математика боюнча олимпиадага барыптыр дагы. Кечине мындай сувенир алып келип турганчы. Мен эч нерсе албадым, бирок Айша атам ушуну алып келдим депчи. Ошол бала анан азыр Турцияда бир эң күчтүү университетте окуп атат, менин билишимчечи. Шекер жөнүндө айткыңыз келбей калдыбы? Эми бул мен дагы эле айтам, жанагы согуш жылдарында өскөн баламын. Ал кезде комбайн жок. Трактор болсо деле
МТС болор эле ошодон чакырып келип жерди айдатып буудайды өстүрүп анан буудайды орок менен орушар эле. Анан кырманга алып келип жана буудайды төшөп анан кийин неме менен молотилка менен ат менен бастырат да. Анан бастырганда жанагы дан түбүнө түшөт да, тиги биз таласта бакал деп коебуз немени, соломаны. Анан бакал үстүндө калат. Ошо бакалды жыйнап анан кийин колхозчуларга бөлүштүрүп берет от жакканга. Ал жакшы жанат, тез күйөт, мындай кээ бир учурларда керек ошол. Анан ошондой бакал биздин үйдө да бар. Анан мен от жаккычмын. Апам айтат, мен тиги кесмени салып атканда сен бакалдан жакшылап жак, от жакшы күйсүн, кайнап турсун деп. Макул деп ошентем. Анан ошончо баягы неме менен молотилка менен бастырылганда анын ичинде көп эле тиги буудайдын баштары бүтүндөй калып калат экен да. Анан баягы от жакканда баягы кууруган буудайдын жыты чыгып эле. Анан апам айтты, ай, убал болот. Буудайды отко жакып койгон. Сен от буудайды неме бакалды мешке салардан мурда жана бакалды алып келип алып ичинен жанагы бүтүн буудайдын бүтүн баштарын алып чыгарып ал. Анан кийин аны ушалап буудайын бир кичинекей баштыкча жасап берген, ошого сал деди. Анан ошентип кышы менен от жагып чыгам. Анан баягы кичинекей баштыкча примерно жарымына жеткендей буудай болду. Анан айылдын төмөн жагында таластын жээгинде тегирмен бар. Ошого апам экөөбүз тегирменге кеттик. Апам баягы буудайды тарттырып келейин деп мен учкашып алып жана буудайымды көтөрүп баратам. Анан тегирменге келдик. Бир орус киши болчу, Михаил деген тегирменчи. Апам түшүндүрүп айтты. Ушундай Роза өзү жыйнады бул буудайды деп. Ал жерде келгенде тараза турат. Таразага жанагы алып келген буудайды тартат. Анан кийин ошого жараша ун берет. Бирдекесин алып калып. Анан менин буудайымды же таразага тартпайт. Алып барып эле неме, ой, жакшы кыз турбайбы деп эле общий немеге кошуп таштады буудайды. Анан жана баштыкчага толтура ун салып берди. Анан мен айттым, бу кандай? Меники жарым эле мешочек болчу, үчүн толтура болду десем, анан ажы, ой, буудайды унга тартканда буудайдын көлөмү, ундун көлөмү көбөйүп кетет, ошон үчүн сага толтура салып бердик деп. Ошентип анан баягы унубузду алып үйгө кеттик. Анан эртең менен ойгонсом, апам ойготуп атат, тургула бүгүн Розанын туулган күнү. Мен куймак куйдум кечеги ундан, Розанын өзүнүн унунан куймак жасадым деп. Анан бир кичинекей мындай тегерек столубуз бар болчу. Ошол жерге мындай неме тарелкаларга куймакты коюп турдаган үстүндө ак порошок. Анан мен көрүп алып айтам, муну ак эмне дейм? Десем, Илгиз айтат, бул деген кум шекер. Кум шекер деген эмне? Ой, кум шекер деген сонун жеп көрсөң деди. Анан жеп көрдүм. Сонун турбайбы? Ошондо канча жашыңызда? 6-да келdim. 6-да. Анан жанагы куймакты жеп көрүп анан кийин укмуш сонун экен десем, Илгиз ал Москвада жашап келген бала да. Ой, сен кумшекерди. Кумшекерди Жамбылдын базарына барып, ал жерден сатып келип, анан ага барып келиш машина жок. Бирөөлөр аркылуу бараткан араба менен барып келет. Анан ошентип мен туулган күнүмө алдырган окшойт апам. Анан жанагы куймакты жеп, чай ичип, анан Илгиз айтат, ой, кумшекер дейсиң. Шоколад деген болот, мармелад деген болот. Ал мындан да таттуу, мындан да жакшы болот.
десе мен айтып атпаймын, менден курган жүгөрүдөн да жакшы болот. Сону. 6 жашыңызда 6 жашымда биринчи жолу апам багыштын көзүнөн жаш кетти. Анан мен түшүнбөйм, эмне мынтип атат булар деп. Анан кийин ошондо көрсө 6 жашымда биринчи жолу кумшекерди көрүптүрмүн да, ушундай шартта жашаганбыз. Анан кийин эми бир эле биздин үй бүлө эмес, бүт эле ошо айылдагылардын баары ошондой. Анан кийин азыр ооз тийип атпаймынбы мунуну. Качанда болсо ошо кумшекерди немени урматыңыз бар, өзгөчө урматыңыз бар. Ооз тийем сөзсүз. Эми бул баштан өткөн нерселер ушундай. Кимге жазайын? Урматтуу подписчик. Подписчик десе баштан өткөндүн көрманы. Так, баштан өткөн деген темадагы жолугушуу болуп атат, эскерүүлөр болуп атат. Анан ушул эскерүүлөрдү көрүп отургандарга, катышып отургандарга конкурс. Да, конкурс, комментарий жазышат, алар дагы Алар дагы тиги баалайт окшойт биздин сөздөрүбүздү. Ошо жеңүүчүсүнүн бирөөнө мына жакында чыккан китеп, бул эми Атабейт деп аталат, анан орусча жазылып калды, жакында кыргызчасы болот. Аны орусча окуган, орус тилинде окуган балдарга автордун автографы менен. Ооба, мына автограф. Чоң рахмат. Менин мен колдонгон буюм, бирок мындай 99% жаракка жарачу жапжаң эле ойдон. Биздин Кыргыз концепттин корпоративдик буюму Пекин Париж раллисине арналган. 16-жылы Кыргыз концепт Пекинден Парижге чейинки британдыктардын уюштурган раллисин тейлегенбиз. Монгол чегарасынан Парижге чейин канча өлкөдөн өтпөсөк, кээде 15, кээде 20 өлкөдөн өтөбүз, Орусияны кошуп ошол жерге, анан европалыктарды да. Ошолордун баардыгынын жеринен тейлөөчү компания Кыргыз концепт. Бул Кыргызга тапшырылган милдет жана Кыргызга ыйгарылган ишенич да. Ошол жердеги компаниялардын баардыгынан эң ишеничтүүсү Кыргыздын компаниясы болуп кызмат кылат. Ушуну эстеликке сиз тапканды ошолорго берилсин, чоң кубанычта болом. Жакшы, мен ушул активдүү көрүүчүгө Роза Айтматованын Тарых Нактай барактары деген китебин бергим келет. Биз ушу китепти чыгарганга жардам бердик эле. Бул жерде Роза Айтматованын өзүнүн жазган автографы менен, каалоосу менен, яны биз Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар да, өткөнү билбей туруп алдыга жылууга мүмкүн эмес деп. Анткени бизде Советтер Союзунда көп нерсе жашылып келген, ушул китеп дагы көп нерсеге ачыкка чыгарат да. Ошон үчүн биздин жаштар мына ушуну билсе, биз алдыга негизи эле өлкөбүз, коомубуз алдыга жылууга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ийгилик болсун. Чоң рахмат.